Сіздерге жол көрсөтө алабыз. Өзүбүздүн история аркылуу сіздерге чоң нерселерди көрсөтө алабыз десек болот. Мен башка бардык лидерлер сыяктуу эле мен дагы Oriflame'ге чейинки жашоо, анан Oriflame менен кошо жашоом бар да. Oriflame'ге чейинки жашоодо мен ким элем? Жалпы кыргыздын кыздары сыяктуу эле ата энемин послушная кызы, жолдошумдун сүйүктүү аялы, балдарымдын мээримдүү энеси, ошондой эле мектепте алдыңкы мугалим, жогорку окуу жайын эң жакшы бүтүргөм десем болот. Мектепте да жакшы иштегем, 17 жылдык стажым. Албетте дагы чоң нерсе тошто ошол нерселерге карабай, турмуштагы может быть жашоодогу ошол билим боюнча, башка боюнча жетишкендиктерге карабай, сиздер сыяктуу эле мен дагы бул Москвага кичине каражат үчүн келгем да. Москвага жөн адамдар келбейт дейм да менчи. Бул Кыргызстандын каймактары келет да. Ошол жашоого канааттанбаган адамдар, ошол жашоодо ордун таппаган адамдар, өзүнө башка чоң мүмкүнчүлүктү издеген адамдар келет да. Мен дагы балдарым 5 балалуу болгонго чейин келген эмесмин, ойлогон дагы эмесмин, келген эмес, бирок турмуштук шартка байланыштуу келишке туура келди. Элестетип кой, балдары барлар барбы? Балдары Кыргызстанда экен, Кыргызстандагылар барбы? Кандай больно да? Эми элестетип коёр эле, вот балдарыбыз кичине убакта, жан келген убакта кандай эле да? Жана айтып өткөндөй эле, чындап эле мен бул жака келгенден кийин өзүмдү ушундай кармап жүргөм да. Балдарым үчүн мен оорубашым керек. Ошондой принцип менен жүрдүм, где-то 5-6 жыл убакыт өттү. Ар кандай иштердин бардыгында иштедим. То уборщица, посудомойщица, озеленитель, нянька, мерчендайзер, швея, дагы эмнелер калып кетти, иши кылып эсептесем 20-ны таптым да. Болгон жок дагы элечи. Күнүмдүк жүгүрүп барып иштеп кайра келгенден адам байбайт экен да. Байгандар, я не знаю, бир 1000ден 1 эле болот. 100дөн 1 десем анда жаңылышам, 1000ден 1. Ага сиздер деле күбөсүздөр. Анан эмне болуп кетти? Мен уже ушундай жыйынтыкка келдим. Тоже кичинекей балдарымдын аркасы менен бизнес кылгым келди да. Бизнес кылмайынча өзүңө үчүн иштемейинче байбайт экенсиң. Канча 100 000 тапсаң деле көртөйчүлүк жүгүрүп барасың, келесиң, анан тойго барасың, ашка барасың, анан ал балаң, бул кызың, анан бирөөсүнүн окуусу ушинтип квартплат, ушинтип отуруп эле акча топтой албайт экенсиң да. Бизнес кылам дедим, гражданством бар болчу, контейнер сатып алып иштеп баштадым. Эми просто традиционный бизнес жөнүндө дагы айткым келет да силерге. Мен бул Oriflame'ге чейин традиционный бизнес менен иштегем да. Контейнер бар, 2 контейнер. Кызым экөөндө турабыз. Эртең мен 4-тө турам. Эртең мен 4-тө турам, такси келет. Давайте чыгыңыз дейт, заказ кылып койгом, чыгып отурам да, оптом рынокко барам, оптом товарды алып келем. Саат 8-ге базардын ачылышына келип калышым керек. Контейнер ачыла элек болсо кызыма звонить этем. Тез ключту алып жүгүр, келе кал тез-тез. Контейнерди ачабыз, бая товарды илебиз, кетишке турабыз. Эми бизнес менен акча таба берем дегеним дагы уже оор болуп калганын сездим да, себеби эми балдарым көрбөй калдым да. Мурда хотя бы ишке барып келсем, балдарым жанында болуп аткан болсом, эми абсолютно көрбөй калдым. Балдар уктап атканда кетесиң, балдар уктап атканда келесиң да. Дагы жетпейт. Контейнерге 200 000дик, 300 000дик товар койсоң толбойт. Звонить этесиң. Мимоз айлык алдыңбы, Кутман айлык алдыңбы, айлыгын берип тур, ука, мына аренда платым келип калды, анан квартплатым келип калды, анан бир жолу айлантып алайын, товар алып алайын. Ушуну менен күн өтөт да. Уже чындап чарчадым да. Таппай эмес табат экенсиң. Жалааттан ипотекага болсо дагы первичный взносун где-то 50% акчасын төлөп үй алдык. Эми ипотеканы төлөшүм керек. Мен уже чыдабай калдым да. Эми элестетип көрө бергиле, уже Москвада көп жылдан бери билип калсаңар керек. Мен Москвага келатканымда мен мына жоомарт балам 1-класста окуйт эле да. Ушунун алипе майрамына барбай калгам. Ушундай жүрөгүм зырылдайт эле, баламын алипе майрамын көргөн жокмун менчи. Балдарым андан кийин кызым, уулум мектепти бүтүрүштү, мен алардын выпускнойунда болгон жокмун да.
Эми кичинекей кызымды ушуну көрөт экенмин деп алып келсем, традиционный бизнес деп базарда отуруп, ошол күнү гражданствосы жок деп кызымды отургузбай текшерүү келип 1-сентябрь күнү. Ошол кызымды дагы 1-класска алып бара албай калдым, жанымда кызымдычы. Өмүркан алып барды, эжеси жетелеп барды, 1-класска алып бара алган жокмун да. Вот кандай бойуна болду. Ушунчалык обидно болду. Баягы ушул турмуштун көйгөйүнөн кийин анан отуруп карадым да, мен уже жашым өтүп баратат. 40тан ашып атам. Гражданством бар. Анан чалым менен маслихатташып, давай дедим, балдарды алып барып таштап келейин. Эми кичине чыдап коелу. Гражданством болгондон кийин кайра келип мен официально ишке эле иштейин дагы, хотя бы пенсияга чыгып алайын. Менден бизнесмен чыкпады дедим. Жададым, чындап чарчадым. Балдар деле нормальный болбойт же тарбия бере албайсың аларга. Ушундай ойго келип, контейнерди жаап, очень плохо то, что контейнердин ичиндеги остатка товарым ошол бойдон калды. Безвозвратный. Канча сомдугу эми айтпай эле коеюн. 2 ай распродажа кылдым. Все по 250 кылдым. Анан все по 200 кылдым, по 150, по 100 в конце до концов. Ошондо да калды да. Контейнердин бирөөнүн саттым, бирөөнүн саттырбай коюшту. Тоже баягы воздух үчүн алгандар, сатууга мүмкүнчүлүк бербеди. Эч ким сатпай деди, айласы жок, базарга таштадым да. Балдарды алып барып таштап, 40 күн жүрдүм айылда. 40 күн. Очень тяжелый 40 күн да. Балам, кызым, бир уулум, улуу кызым чалым биякта калган, аларга док кылып коем да. Нормально акча салып турла, мен балдар менен биякта эле жашайм. Салгыла дейм да. Өзүм ичими ит тутат да, кандай болуп атат, эмне болуп атат, кандай жашоо болот. Чындап эле мага 40 күн ушу 1 айлыктарын гана сала алышты да. Кызым ыйлактайт, апа өзүңүз келбесеңиз болбойт. Анысы ана мага бияктан жак 45 миңге иш табышты. Бир түндө учуп келдим. Билет жок, через Алмата бир түндө учуп келип калдым биякачы. Келдим, бардым ишке 5 күн иштедим. 2 баланы карашым керек экен. Жөн эле зырылдайм да, жөн ыйлабай туруп көзүмөн жумбай туруп жаш кетет да. Өзүмдүн балдарымды карабагандай кылып мен ушуларды какой-то 45 миң үчүн да, акча да көзүмө көрүнбөдү. Больно. Экинчи жагы уже традиционный баягы күндө чөнтөгүңдө акча болуп жүргөн адам, өзүң хан, өзүң бек болуп жүргөн адам, бирөөнүн тыкать этип, давай туда, давай сюда дегени мага вообще жаккан жок. 5 күндөн кийин келе бердим, я не буду работать дедим. Келдим, укам урушутат, келиним дагы сүйлөнүп татнары бери басып, сиңдим урушутат. Ошондо сиңдим уже келип Oriflame'ге 12%ке чыгып калган экен. Ал мага мындай эле айтып койду. Себеби мен андан мурда эле ушундай сетевой бизнестерди издеп жүргөм да. Тяншиге бардым, уктум, мага жаккан жок маркетинг планы. Дагы бир жерлерге бардым, МВге бардым, мага жакты. Чындап аябай сонун экен. Ал убакта акчам бар экен, жүгүрүп иштейт элем, 5 үйдө домработница элем да. Ошол убакта МВге жазылганмын. 5 хозяйканы ынандырып, менин колума мындай болот, экология таза керек деп алдырганда эле мен 9%ке чыгып калгам. Бирок дальше кете албадым да, себеби как раз ошол убакта балдарымды алып келип алдым. Мен уже ал домработницалыкты тапшырып, мындай эле эртең кечки жумушка чыгып, балдарымды караганга өтүп алганымдан кийин мен уже эчтеке ала албай калдым да. Каждый месяц ошол нерселерди ала беришке туура келген жок да, ала албай калдым. Ошо мен калып кеткен. Мимоза мага коркуп тур да айтыштанчы. Айтсам эжем дагы ушул сетке жармашып алат. Өзү ал убакта уверен, не уверен да. Анан аны укканымдан кийин эле мен жөнөп турат белем. Ишке издеп атам дейм дагы, мага иш жок да. Частный магазинге бардым, продавец болуп карасам, мага жаккан жок. Бая азерлер экен, мындай десем мен булар менен иштеше албайм дедим, кетип калдым. Ушунда отур, анан кийин Мимозга айттым, офиске барасыңбы бүгүн десем, ооба деди. Давай мен офисиңи алачы, көрүп келейин. Майли деп койду. Келдим ушул офиске. Первое впечатление то, что если Oriflame деп бажырайтып чоң кылып жазып турган болсо, бул компания надежный. Если ушундай зданиясы бар болгон болсо, офиси ушундай болгон болсо, бул компания действительно богатый. Вот это впечатление болду. Киргенимде эле уже кыргыздарды көрө баштадым. Заказ алып жүргөн кыргыздар, жакшынакай офисине кийинип жүргөн кыргыздар. Значит, бу жерде менде эле адамдар иштейт экен деген впечатление болду. 3-чү этажга чыктым, Элбана мага презентация өттү. Бул презентация өтүп атат, мен муну коркутуп коюп, ошол убакта эмне деселер да дейм да. Да, ичиме мынтип отурам. Вот ушуну мен издеп жүргөм. Вот это моё деп атам да.
бирок мен ошол Элбананын презентациясын актадым деп ойлойм. Себеби ошол күндөн баштап мен башка эч жака иш издеген жокмун, эч жака барган жокмун. Только ушул жерде эртең менен 8-де келем, менден кийин келет, Элбана келет, башка вышестоящий спонсорлор келет. Махатчы, сиз директор болот окшойсуз, эрте келип калыпсыз дейт. Мен почти что 3 жыл элден биринчи келип, элден кийин эшикти жаап кетип жүрмүн да. Было очень тяжело. Тяжело эмес, мындай оңой эле деп айтыш туура эмес да. Очень было тяжело. В каком смысле? Чөнтөгүмдө бир сом акча жок эле. Баягы остатка калган товарларымды алып келип сатып жүрдүм. Элбанага берем, башкасына берем, ушул жердегилерге. Действительно, кофточкалар, көйнөктөр, сопсонун боюнча да алып келем. Ошол оптон базардагы бадан дагы мындай эле кылып эле берем. Ошону менен кыйла бактым өзүмү десем болот. Первый өзүмүн квартплатым баскан турганым ошол акча менен. Мурунку бизнестин остаткасы менен багылып аттым дагы. Ошол убакта мен бул жака өзүмө команда түптүм. Кандай методдор менен иштедим? Очень неуверенно была. Потому что бул жашоодо баягы улам мүдүрүлө берип, уже бирдеке дештен да коркуп калат экенсиң да, адамчы. Элестетип кое эле 40 жашка чейин бул жашоодо ордуңду таппасаң, бирөөгө сөзүңдү өткөрө албасаң, анан кийин эле келе барып ушундай Арифлейм деген бар, бас мынуга деп айта албайт экенсиң. Биринчи каталогду көрсөтүш мага ашпышым убакытка турду. Каталогду дасторкон салып мага чай коюп атат, коллегамдын квартирасына баргам, каталогду алдым дагы дасторкон тагына коюп койдум. Келет чыгат, кирип чыгып атат, деп ону муну сүйлөшүп айтып отурабыз, ашпышып ашты көтөрүп келгенде анан кийин мен Арифлеймден заказ бербейсиңерби деп көтөрүп чыктым да. Ушунчалык неуверенный, бизде өзүбүздө Арифлеймчибиз бар деп койду. Унчукпай салып койду. Бирок кийин аркаман эшикке чыкканда бердим колуна. Сен эмнеге ошо бирөөгө бересиң заказыңды? Давай өзүң бер дедим. Жаздыргам ошол кызды 18%ке чейин чыккан. Бирок турмуштук шарт байланыштуу Кыргызстанга кетти да. Анан кийин мен уже акчаң жок чөнтөгүмдө. Эмне кылышым керек? Мен уже клиент издедим да. Биринчи менин клиентим жерде отурат, азыр жеңе көрүнүп койсоңуз. Алсыным. Жеңеме бардым, жеңем зарплатасы жакшы, өзүнүн ишине довольный, комфортный экен, барып жанына отурдум, мага пиццадан берди, жедим, курсагымды тойгузду. Анан эмне кылып атасың эми, келип алып, баягы неме иштериң жакшы эле, же квартплата деле тапшырып таштапсың, эмне кылып атасың? Могут дейм, дейт. Анан Арифлеймге жазуун эле жеңе десем, хорошо, мен да как раз ал керек эле, бул керек эле деди да. Мен 3600, 3700 нерсе заказ кылды. Деп атам, там ичимен жазыл дегенде мен анда түшүнбөгөнмүн. Жаздым, анан дедим, кече сен Кыргызстанга келсең, мунуңда акча төлөп алыш керек да деди. Кым деп турам ичимен, ооба дедим. Сразу акча алып берди да. Да, келдим, алдым, мага ошондон где-то 800 рубль пайда калды. Анан дагы бир подружкам бар эле. Экөө тең как раз жеңем Маринада иштейт экен, ал Маринада жашайт болчу. Андан дагы заказ алдым 3,5 миңдик. Андан 700, жеңемен 800, где-то 1,5 миң, 1600га жакын акча калды. Вот менин биринчи тапкан акчам, доход. Ошону менен баштаган бизнестин аркасы менен азыркы күндө аркамы кылчайып карасам уже бир канча чет мамлекеттер. Жөн эле чет мамлекет эмес, мен биринчи чет мамлекетке кызым ээрчитип бардым. Экинчи чет мамлекетке мына азыр айтты Калысбек, уулум ээрчитип бардым. Биринчи жолку менеджерлик конференцияга мен командаман 19 адам барды. Ана Сочиге бардык. И канча жолу банкеттерде миңдеген адамдардын кол чабуусунун алдында сонун чектерди алып компанияда сыйын көрдүм. Жүрөктөрдү күлдөгөн, көзүңөн жаш айлап, неужели это я сделала деген мүнөттөрдү өткөрдүм да, канчалаган мүнөттөрдү өткөрдүм. И менеджерский конференция, банкет учурунда канча лидерлер менен азыркы күнгө чейин Махатыже, рахмат, ошондо сиздин сөзүңүздү жакшы эле угуп коюпмун. Жакшы эле ошондо сиз менен урушуп коюпсуз. Жакшы эле мен кетип аткан жери менен насаатыңызды айтып калыпсыз деген рахматтарды угуп атам. Бул компания ушунчалык өзгөчө компания. Бул жерде не только акча да. Акчаңды көбөйтөм деп отурсаң эле бесплатный путешествие, банкет. И биринчи банкетим меники 2011-жылы Элбана мага промоушен койгон. Махатыже, если сиз 12%ке чыккан болсоңуз, мен сизди банкетке спутник кылып алып барам деди, 15 беле. Ошон менен мен спутник болуп бардым банкетке. Ал банкет
быйыл банкет боло турган жерде именно Олимпийскийде болгон. Олимпийский огромный зал круглый. Көргөнсүңөр, а? Проспект Мирадагы. Ошол огромный банкет. Жасан түшөн кылып барганбыз. Эми Москвага келгенде мен жалаң жанагындай шымпын бирдемке кийимдерди алып келген элем да. Ошол банкетке биринчи жолу көйнөк алдым. Бардык, карасаң эми аябай сонун болуп жасанып жүрүшөт бардыгы. Чубалжыган бальный көйнөктөрдү кийишкен, эркектер жөн эле смокингтерди. Ошол жылы бизде Эрнест Керимкулов деген вышестоящий спонсорубуз молодежьдорду организовать этип, аябай молодежь өскөн экен. 3 кыргыз жигит кыргызча калпак чепкендер менен жүрөт да. Орус, башка Россиянын башка жагынан келгендердин бардыгы баягылар менен сүрөткө түшүп атат. И красный дорожка, карасаң ал жерде еще исполнительный даже бриллианттан баштап жогоруларды лимузин менен алып келип түшүрүп атат да. Ар бири келген сайын папарацци тартып атышат баягыларды. Бул жактан киргенибизде ошол андан кийин андай болгон жок. Биринчи ошол банкетте барганыбызда, наверное, мен биринчи жолу барган үчүн ошо өзгөчө эсимде калганы, мындай кыргыз үйүндөй кылып туруп эшик жасашыптыр да, арка. Ошол арканын ичинен чыгып келатабыз да. Ичинен чыгып келатабыз, прям красный дорожка. Өзүңдү Анжелина Жоли сезесиң да, Звезда. Да, вообще звезда. Келатам. Келатам, да. Да, ушундай чыгып келатсаң эле уже могул жакта жарк журк деп туруп баягы сүрөттөргө тартып атат. Действительно өзүңдү звезда сезесиң да. Действительно просто ойлоп кое бергиле да, азыр уже жашым 50-гө келип калган болсо, эмне кылдым да менчи? Мен компания үчүн эмне кылдым? Болгону спонсорумдун промоушн аткардым. Болгону кичине гана бир группа создавать эткем, ошондо может 25 адам, 24-25 адам бар болчу да командамда. И вот эта красная дорожка. Просто это дала мне почувствовать себя женщиной. Первый раз. Турмушка чыкканда да кандай нерсе болгон эмес. Я не знаю, мектепти бүтүп атканда да кандай нерсе болгон эмес. Институтту бүтүп атканымда мен уже кызым төрөлгөн да. Мен диплом алып аткан учурумда 90-жыл баягы согуш болгон, дипломду нормально алган эмеспиз. А мектепте кечке урушат да мун үчүн, не то что там кол чаап. Ошондой ощущениялардан кийин мен чындап эле өзүмдүн ордумду тапканымды сездим. Самый главный нерсе мен внутренний өзүмдү таптым. Если мен 40 жашка чейин послушная болуп, ким не десе, бир туугандарымбы, атам, апамбы, кимиси эмне десе, жолдошум майли болуптур. Ошолордун агымы менен жүргөн болсом, мен ошондо действительно решилась уже, туура чечим чыгара алдым дейм да. Естественно, ошолундай сонун болгондон кийин деле сонун болуп кеткен жок. 12-15% бул бизде подростковый возраст деп коет, скачет, бир адамын келет, чакырган адамын келбейт. Элестетип коер эле, ал убакта азыркыдай эмес да, силерге вообще повезло. Звать эткен адамдарың, ал деген эмне балаң? Койчаны угузба, фашлатый деп туруп өчүрүп коюшат. Барып бирөөгө айтайын десең, койчу каяктап апшаны айтасың дейт. Ушундай ситуациялар болчу. Адамдарда ишенич жок эле. Акча нормальный болчу башка жакта. Чем Арифлеймге караганда башка любой иште акча нормальный болчу. Биздин кыргыздар тем более да. Биз Москвада самый крутой гастарбайтербиз. Белгилүү, ал убакта тем более аябай башка жакта иш күчтүү эле, бизде эч ким тоготпойт болчу. Почти вот 22% чыктым. Анан дальше уже директор жагы ошол убактарда деле пришлось да 10 пакет кылып жеткирип таштап кетишке туура келет болчу. Урушту укканда айта көрбөгүлө. Кечинде үйгө 12-1де барат элем да. Метро жабылганда үйгө жетет элем. Эмне үчүн? Себеби башка жакта иштейт консультанттарым. Убактым жок, махатчы 9да иштен чыгам, офис жабылганда. 10да иштен чыгам дейт. Бардыктын алып аласың дагы парк культурадан башталат. Парк культурага барып, Айгүл болбойсуңбу тез-тез 900 рубль алма сенин пакетиң. Нарагыраак барып, Кропоткинский, анан барып ушинтип охотный рядка барып, анан ушинтип отуруп үйгө жеткениңче метро жабылайын дегенде жетесиң да. Сою жыгылып жетесиң. А үйдөгүлөр эмне дейт? Баягы эмбейчилер кафеге бара берет дегенде аябай биздикилерге сиңип калган экен. Арифлеймчилер эмне болот эле булар? Жалкоонун иши да. Дагы кафелеп жүрүп келди да деген сөздөрдү укпайын деп наушникти ушундай салат элем да, кичинекей нетбугум бар эле. Ошондон роликти көрүп, рахаттанып, мен дагы ушундай жерлерге барам. Мен дагы ушундай жерлерде жүрөм. Мен дагы ушундай сахналарга чыгам деп туруп кыялданып, күлүп жата берет элем. Ошо
болуп атат ойлогондой. Ошондогу мага ишенбеген адамдар барган сайын ишенип атышат. Рахмат то, что мени тааныбай эле мага ишенип мени ээрчип кеткен командама. Азыркы күндө командам огромный, я не знаю, может быть 15 000 адамдыр, мен не сосчитать, пальчики жетпейт ага. Просто биринчи келгенде не болгон да, мен дагы силердей болуп эле ушинтип школага келгенмин. Айттым, каждый день келет элем деп. Элестетип көрө бергиле, мен жалгыз өзүм, жаңы жазылганмын. Командам жок, мен келип не кылат элем? Мен келип алып просто суктанып отурат элем. Первый каталог просто суктанып эле, мен оозума пысымла эле келбей эле Элбананы карап суктанат элем. Икаятты карап суктанат элем. Дагы Икаяттын башка директорлору бар эле бизде, Азима Жумашева, ушуларды карап суктанат элем. Мен качан ушундай болот экенмин? Кудам, мага дагы ушундай мүмкүнчүлүк бер. Мен дагы ушундай не кылайын? Кантем не кылам? 3%ке чыкканмын, первый каталог келип жазылып эле. Следующий каталог 9%ке чыктым. Сразу эле презентация өтүп баштагам. Менин биринчи эң туура кылган нерсем деп ойлойм, то, что мен бир дагы школаны калтырган эмесмин. И любой мероприятие. Просто тилди билем деп туруп, даже компаниянын тренингтеринде дагы калтырбайт болчумун. Бесплатный мне кыбыр эткен нерсенин бардыгына катышат элем. Элбана дагы не болот? Кийин үйрөнүп алдым, то, что түшсөң операторлордун алдында баягы список болот экен тренингтердин. Алга сөзсүз ушул нерселерге катыша берет элем. Bir konsultantım gelse dahi anı gütü alıp jür dep erçitip вот мынау оператор, мынау жер, nereden заказыңды төлейсің, мынау жерде ушинтип эрчитип сопровождать этет элем. Элбана кичине командам чоңоюп баштаганда Элбана урушуп баштады. Махатчы, неге бир адамга ушунча убакыт бөлөсүз? Анын ордуна 10 адам чакырып койсун жерде. Но это для меня было удовольствие. Ошол адам мага ишенди. Ошол адам мени укту. Ошол адам кайда көрүп атат деп сүйүнө берет элем да. Не важно болгон мага акча. Да, действительно, акча аз болчу. 4 000 жазылат эле 15%ке, 7-8 000 жазылат эле 18%ке, 21% болчу, тоже 20 000ге жетпеген акча жазылат эле. Мен акчаны карабайт деле болчумун да. Самый главный нерсе мен үчүн ушул нерсени үйрөнүшсө экен. Менде огромный первый желание болгон бардык эле аялдарда ушул больной тема эркектер бизнесмен болсо экен деген да. Эркектер бизнесмен болсо экен. Биз аялдар казанды жууп, тамакты пиширип, баланы карап үйдө отурсак экен деген нерсе болгон да. Ошон үчүн менин биринчи командам полный 88-жылдан баштап 93-жылга чейин эркек балдар болгон. Өзүм мечтам болгон, мен футбольный команда түзөм деген. Эгерде эркек балдар ушул бизнести кылган болсо, биз аялдык парзыбызды аткарабыз да, аялдык милдетибизди аткарабыз да. Ушул нерсе мен или өзүмдө 3 уулум болгон үчүнбү, ушул нерсе аябай мен больной темам болгон. Бирок тилекке каршы ал балдарды дагы башка баягы заман өткөндөр көп, азыр сетевой маркетинг аябай көп. Дагы алардын ичинен именно пирамида, финансовый пирамидалар. Ошо акча заманы өтүп, келип чындап эле мынантип спонсор менменби, биздин жардамыбыз менен тез көтөрүлүп уже уровеньге чыгып атса, мен ал жакта деле көтөрүлө турбаймынбы? Бу жерде товар көтөрүп жеткирет экенмин да, а жерде акча төлөп койсом эле көтөрүлөм деп кетип калышкан. Бирок ал жактан аябай наспасын жешти, туура эмес экенин билишти. Азыр кайтып келиш аларга өтө кыйын болуп атат. Өткөндө келип кетти, көрдүңбү? Өткөндө келип кетти. Карыз болуп кеткен ошо талант, дагы бир эки балдар менен келип кетти өткөндөчү. Келип көрүп, махатчы, чындап эле сиз мечталарыңызга жетип атасыз. Мен деле аябай келгим келет дейт. Бирок мен жанагы кашаны заварить этип койгондон кийин мен ишеништен чыккам дейт. Аялым да ишенбейт, ата-энем да ишенбейт дейт. Мен айттым, келбе, башка жакта иште. Бирок секин аста бул бизнести курсаң болот. Ишеничи бар. Я думаю, мага келбесе, кимдир бирөөгө, бүгүн келбесе, эртең бүрсүгүнү келет алар. Сөзсүз алар ордун бул жактан табат. Чындап эле мен футбольный команда түз алдым. Былтыркы жылы күздө болсо дагы 3-4 неме өткөрдүк. Турнир футбол боюнча. Ошонун аркасынан 5-6 адам келип өзүнүн ордун тапты. Азыр менде огромный ушундай эме болуп атат. Мен эки уулум тең уже жанып иштеп баштады. Апрелден баштап биз киргизебиз дагы. Футбол, волейбол и чалым мечтасы бар баягы ордо. Ушуну дагы киргизели деген мечталарым бар, потому что компания Oriflame менен любой мечтаңар орундалат. Не только там миллион табыш или там машина миниш да, хоббиңер. Эгерде старший золотой директор болсоңор, силердин доходуңар 100 000ге чыгат.
командаңарды нормальный структураңарды организовать этип койсоңор, ушундай школаларды организовать этип койсоңор, бизнес өз алдынча жүрө берет. А силер бош убактыңар көбөйөт. Каалагыла небереңерди эчтип күн көргүлө. Каалагыла хоббиңерди аткаргыла. Каалагыла дизайнер кыздар вот стилист болуңар келеби, там көйнөктөрдүн сонун жагын чыгаргыңар келеби, чыгаргыла, пожалуйста. Эркек балдар футбол ойнооңар келеби, или там спортко азыр данный момент акчаңар жетпей жүгүрүп иштеп чарчап калып кыла албай атасыңарбы? Тоже просто бизнес кылып койгула, аны кылып кетсеңер болот. Ырдайсыңарбы, талантыңар бар, таанышыңар жок жүрөсүңөрбү? Тоже есть возможность, да? Компания менен бардык нерсени одновременно алып кетсеңер болот. Просто ошол кичине кыйынчылыкка чыдап койгула. Эгерде мен золотой директор 3 жылдан ашык убакытта болгон болсом, мен өзүмдүн кызым, структурамдагы лидерлермен дагы бар. Ошол результатты 1 жылда жасашты, да? 1 жылда жасашты. Аны үчүн силер сүйүнөсүңөрбү? Эми элестетип көрө бергиле, да? Ушул красный дорожкадан басып сүйүнүп атам. А эгер сен чакырып келип, сен ошого насаатчы болуп, сен ошого спонсорлук кылып, сен ошого ушул бизнести чакырган адамдарың ошол сахнадан басып атканда, ал кандай бакыт, да? Аны ошол адамдардын көзүнөн чачыраган баягы бакыт, ошолордун көзүнөн чачырагандарды көрсөң, уулкан, да? Экинчи менин мечтам болду, то что жолдошум постоянно уруша бергенден кийинби или карап туруп жалгыз бой аялдар Арифлеймде кыйналып атканын, күйөөсү урушуп, кыйналып жүргөндөрүн көрдүмбү? Мендеги өтө күчтүү мечта. Следующий нерсе бул семейныйларды көбөйтүш болду, да. Семейный адамдар келсе экен, күйөөсү менен аялы эри шаркак болуп иштесе экен, экөөнүн сүйүүсү бекем болсо экен деген мечталар пайда болду. Экөө бирин-бири колдосо экен деген. Чындап эле 2015-жылы Мимоза экөөбүздүн структурабызда 38 адам банкетке барган болсок, ошолордун жарымынан көбү семейныйлар болду. Ошолордун дагы бу жерде бир өкүлү отурат, пожалуйста, Асылбек, Улкан туруп койсоңуз, пожалуйста. Андан кийинки азыркы күндөгү мечтам болуп атат, то что балалуулар көп, да. Москвачылык. Бүт карасаң жаштар. Күйөөсү биякта, Кыргызстанга барат дагы 1 айлык, 3 айлык, 6 айлык баласын таштап туруп келип атышат, да. Себеби семьялар бузулуп атат. Москвачылык болуп кетти, да. Ошондон уже дагы менде ушундай нерсе башталды, онлайн болуп атат. Баары бир интернетте отурабыз чукулап. Ушундай бизнес уюштурайлы, келиңдер. Жигиттер балдары менен, коляска менен чыгып паркта отуруп, үйүндө семейный чай ичип отуруп, баласын айлайлап бешик терметип отуруп жүргүзө турган бизнес болуп атат бул бизнес. Онлайн бизнес. Инструмент, мощный онлайн мүмкүнчүлүк болуп атат, да. Азыр биз дагы одноклассникке мен 3 жыл мурда келсем, чоң балам азыр Америкада, батыш интет, да. Апа, чөтө тим бир малда жазып коет. Чөтө сиз одноклассникте отурасызбы, деп. Интересно, да, агачы, апам эмнеге кирип отурат деп. А моя мечта, менин нерсем ал ошол изилдеш, да. Азыркы күндө соцсеттердин почти что бардыгынан контакттан башка баарына кирем. Контактта мына молодежьдор отурат, ана кичине балам, ошон үчүн киргим келбейт. Бул молодежьдорду кирсем дагы контролировать этип баштайм да, жөнкө каяктасың, давай бияка, тияка. Ошон үчүн ага кирбей коем. Одноклассникте бармын, Facebook'та бармын. Сонун нерсе экен, то что заметкаларды коем, өзүмдүн ойлорумду, кыялдарымды жазам, командама мотивация берем ошол аркылуу, өзүмдүн жетишкендиктеримди айтам. Бул мактануу эмес, да. Бул просто ошол нерсеге силерди чакырыш. Бул просто вот ушундай жашасаңар болот, вот жашооңорду өзгөртсөңөр болот деген нерсе, да. Дагы бир айта турган нерсе, мен Москвага келгендеги максаттарымдын бири балдарым мен көрбөгөн нерсени көрсө. Балдарым более благоустроенный, более цивилизованный жашоодо жашаса дегеним, да. Азыркы күндө мен не только менин балдарым, мен Кыргызстандагы бардык адамдар ушул жашоосун өзгөртсө экен деген максатыма жетип атам, да. Бардыгыбыз эле кичинекей болгонбуз, да. Кыздар кичинекейбизде сонун көйнөк кийип алып, жөн эле ушундай болгон мечталарыбыз болот. Анан чоңойгон сайын анын баары өчөт, турмушка чыгасың же ушу шартка байланыштуу мен эми андай болбой калдым да деп башташат, да. Азыркы мени өкүндүргөн нерсенин бири то что 17-18 жашында балдар деле, кыздар деле кетип туруп, мечтаң барбы десең, каякта эми дейт, да.
А эмнеге иштеп жүрөсүң десе, мен бала чака үчүн, эртеңки келечек үчүн иштеп атам да, каякта эми эртең турмушка чыгам, эртең ушундай дешет да. Просто мечтаңарды өлтүрүп атасыңар да. Арифлеймге келип, мен уже 42 жашымда менин мечталарым болгон. Качанкы уже бул нерсе болбойт да, мен аз көп тең туштарым ушинтип эле отурушат да азырчы. Койчу эми, биз каякта? Почему эми 50ге 45ке чыкканда өзүңөр крест коюп аласыңар? Почему? Көпчүлүгүңөрдүн азыр ушул жердеги апаларыңар менден кичинекей да. Көпчүлүгүңөрдүн апаларыңар. Неге ошолордун мечтасына крест коебуз да? Неге? Чет мамлекеттерге бардык, Испанияга бардык, Кипрга бардык, Египетке бардык. Европада адамдардын жашоосу башкача экен. Кемпир чалдар, бирөөсү даже инвалид болуп коляскада отурса дагы жетелешип жүрүшөт да. Майкаларды кийип алган спортсмендай. Айрыкча Испанияда бүт дорожкаларда беговой дорожкалар коюлуптур. Метр жазылуу экен да. Карасаң бүт кемпир чалдар майка турса чан эле жүгүрүп эле мынтип эле жүрүшөт да, заниматься этип. Анан кетип атсаң эле парктарда тренажерлор коюлган да. Апам болуп ошол тренажердо түшкөн сүрөттөрүбүз дагы бар. Одноклассникке, Фейсбукка кирсеңер көрөсүңөр. Аларда жашоо чыныгы жашоо экен да. Бизге окшоп бирөө үчүн жашабайт экенбиз. Бирөө көрүп калбасын, бирөө бирдемке деп койбосун, бирөө келсе жакшы ичип кетсин, жакшы дастуркан салайын, анан тоюна бирөөгө жакшы барайын, чоң барайын эмес экен да. Балама машина алып берейин, оно баланча баласына машина алып бериптир. Ала 2 этаж үй салыптыр, мен 3 этаж жок, мындай эмес экен да. Кипрге барганыбызда немелер үйлөр кичинекей эле үйлөр экен. Но адамдардын жан дүйнөсү бай экен да. Жан дүйнөсү бай экен. Алар акчаны ошол жансыз предметке эмес, биздин аркы дүйнөгө кеткенде калып кете турган предметке эмес, өзүнүн жашоосунун, балдарынын жашоосунун чыныгы мына жалган дүйнөдө аз күн болсо дагы чындап жашап калыш үчүн расход кылышат экен да. Адамдар акчасын топтойт экен жер көрүш үчүн, эл көрүш үчүн. Биздин мусулманчылыкта дагы ошондой экен. Зиярат кылышыбыз керек экен. Алла Таалам жараткан эгем жараткан нерселерин биз көрүшүбүз керек экен. Ошолорду көр дейт экен. Көр ошол нерселерди, тат ошол нерселерди, ошол нерселердин даамын татып, башка бирөөлөргө жеткир, көрсөт мусулман туугандарыңа дейт экен да. Мен билбейм, если мен мугалим болуп иштеп жүргөндө мен качан жолук салынмакмын, качан намаз окумакмын, качан балдарыма башка бирөөлөргө эмес, балдарыма ушундай жакшы нерсени көрсөтө алмакмын, мен билбейм да. Потому что мен азыр арифлеймин. Потому что мен азыр ошол нерсени мындай чекте эмес, глобальный жерде айтып атам. Азыркы күндө YouTube каналым бар. Кирсеңер, мен ошол YouTube каналдан айтып атам. Не важно сен кимин структурасын, сен Кыргызстан арифлеймин десинби, сен эмбей десинби, сен не важно. Важно ошол адамдын жашоосунун өзгөрүшү. Ошол адамдын аң сезиминин өсүшү. Кеч келе тиричилик, көр тиричилик, акча таап эле мен эптеп эле кредит алып, үй салып, кредит алып, машина минип алып, анан кредитти төлөй албай, инвалид болуп, ден соолукту жоготуп, тапкан акчасын ден соолукка расход кылып, же акырында же ден соолук жок, же нормальный жашоо жок калыш эмес. Давайте просто